Ош облусунун Араван районуна караштуу Алянаров айыл өкмөтүндө жергиликтүү маселелерди чечүүдө жергиликтүү жааматтардын кызматташуусу аттуу республикалык семинар кеңешме өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Улан Карыбеков, жогорку кеңештин депутаттары жана президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жаантаев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Чындыгында Кыргызстандын баардык жергесинде жок, мына мен да айтып кеттим акимдерге. Өзүңөрдүн жерлерге барганда, райондарга барганда баардык айыл өкмөттөрдү чакырып, мына бүгүнкү бул жерде кандай иш-чара жүргүзүлүп аткандыгын мына үлгү кылып көрсөтүп туруп, айтып бериш керек да, элге, ош жердин элине, жамаатына жеткириш керек да. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары мындай маселеде кичине аздык кылат. Ошондуктан жергиликтүү мамлекеттик администрациянын өкүлдөрү менен чогуу чакырып, мына ошо эки органдын мындай өз алакасы менен мындай бир карым-катнаш мамилесин дагы ушу түздөп алалык деген мындай таризде ушул максатта гана чакырып, бүгүн ушул жалпы ушул жерде ушул айыл өкмөттө болуп аткан жакшы самалыктарды көрсөтүп алалык деген максатты көздөйт. Республикалык кеңешмени уюштуруу мындан бир нече ай мурун эле пландалып, бул үчүн Атайын Араван районуна караштуу Алянаров айыл өкмөтү тандалып алынды. Анткени аймакта 2022 жылы сырткы донорлор аркылуу казынаны 60%га үнөмдөп, демөөрчүлөрдүн жардамында бир топ социалдык маселелер чечилген. Тактап айтканда, аймакта балдар үчүн акысыз транспорт, жүргүнчүлөргө арзан баада такси кызмат көрсөтүү жолго коюлган. Мындан сырткары заманбап аялдамалар, социалдык дүкөндөр курулган. Ошол эле учурда таштанды ташуучу автоунаалар алып келинип, Алянаров муниципалдык тазалык ишканасы түзүлүп, 39 адам жумуш менен камсыз болгон. Ошо Алянаров айыл аймагындагы таштанды маселесин чечүү максатында, көчөлөрдү, борбордуу көчөлөрдү тазалыгын сактоо максатында суу себүүчү машинабыз жолдорду жуат, анан жашылчаларды сугарат. Президентибиздин Жашыл Мурас программасы боюнча иштерди аткарып атабыз, жашылдандыруу иштерини. Ошолорду сугаруу максатында алып келдик. Анан быйыл 5 трактор ошо аз камсыз болгон үй бүлөлөргө арзан баада кызмат көрсөтүүдө тейлөө максатында трактор сатып алдык. 5 трактор ошо аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берке жеке тракторчуларды айдап аткан баасыдан 50% арзан баада кызмат көрсөтөбүз. Андан тышкары мана биздин карьерлер бар, ушундан мраморго, карьерге жараксыз болгон таштар бар. Ошо таштарды элди үйүштүрүп, мына таш жолдарды салып атабыз. Себеби ушунда биздин Алянаров айыл өкмөтүнүн бюджетиге 60% эконом болот экен. Республикалык кеңешмеде Алянаров айыл өкмөтү жергиликтүү маселелерди чечүүдө жасаган жумуштары үлгү катары көрсөтүлдү. Семинардын негизги максаты жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жергиликтүү жааматтар менен кандай ыкмада жумуш алып баруу багытында тажрыйба алмашууну жана практикада колдонууну жайылтуу болуп эсептелинет. Аябай бизге үлгү катары мындай кабыл алынып атат. Биз да өскө барганда ушундай бир ыкмалар менен айыл өкмөттөргө бир демилге көтөрүп, биз да жакшы Чүй областына, өзүнүн районго жакшы бир иштерди жасайлык деген бир үмүттөнүп калдык, Кудай буйрса. Ошол таштанды чыгаруучу атайын техникаларды, ошо элге кызмат көрсөтүүчү атайын машиналарды, такси катарында, ага кошумча ушул айыл чарба жерлерин айдоого атайын тракторлорду алып келиптир. Бүгүнкү күнү өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Бул деген өтө чоң жетишкендик. Ошо бүгүнкү семинардын артынан биз деле мындай жакшы мындай жактарын бүгүнкү күнү алган жатабыз. Кудайдын буйруса ушул Момбеков айыл өкмөт аймагында дагы ушундай бир жакшы техникаларды алып келип, ошо элге кызмат көрсөтүү боюнча дагы иш-чараларды Кудай буйруса иштеп чыгабыз деле. Белгилей кетсек, республикалык семинар кеңешме жыл сайын өтүп келет. Ушундай эле иш-чара 2022 жылы Алай районунун Гүлчү айыл өкмөтүндө уюштурулган. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ош облусу.